Ошондун сөзүнө кошулат элем. Министрлер кабинетинин төраганын орун басарлары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү бүгүн өздөрүнүн милдеттерин аткарбай эле пиар менен, популизм менен заниматься этип атат. Мына ошолорду тартипке чакырып коюу бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Мына мамлекетте карап көрөйлү, ошол эле Эдил Байсалов жетектеген тармак, соц тармак. Не жыргап кеттиби биздин мамлекетте соц тармак? Мына айыл жеринде, шаарларда, мына кече саламаттык сактоо министрлигини көрүп атасыздар. Кандай академиктерди иштен бошотуп, бир больницаны, целый бир системаны жок кылып талкалап атат. Мына ошондук үчүн биз буларды тартипке чакырып коюшубуз керек. Популизм менен заниматься эте турган болсо, жумушуну таштап, бошотуп коюп анан аракетини кылыш керек. Мына биздин полномочияда, биздин жогорку кеңештин милдети, биздин укуктарыбызда Конституцияда 82-беренеде так жазылып турат. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерин кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу тиешелүү комитеттердин корутундусунун негизинде жогорку кеңештин жыйналышында жүргүзүлөт деп турат. Биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, укуктарыбыз бар. Мына ушуларды биз тартипке чакырып коюшубуз керек да. Рахмат.